Урматтуу Кыргызстан тургундары, мен Мамажанов Дилшат, ошо Ноокат аймактык ооруканасынын инфекция бөлүмүнүн именно коронавирус боюнча бөлүм башчысымын. Азыр бизде отделенияда бир врач, бир реаниматолог врач, 2 медсестра, 3 санитарка иштейт. Бул смен менен алмашабыз. Азыр биз силерге көрсөтөбүз, больнойлорубуз оор абалда келген больнойлор бар. Ошолорду көрсөтөбүз. Бул биздин кызматкерлер, медайымдар жана реаниматолог төрөбүз бактык. Азыр бизге оор больной келгенде кичине айтабыз, анан кандай болгон, кайсы күнү келген бар жокты айтып беребиз. Эми анонимни сакташ үчүн орунду көрсөтпөйбүз. Бирок бул бейтап 20-числода келген. Аябай ооруганда келген болчу. Биринчи келгенден кийин аябай кыйналган, бизге аябай бир жагынан кыйын болду бул байларды бул бейтапты булга келтириш. Азыркы абалда Кудайга шүгүр азыркы эле жакшы болуп калды. Эмне десем, бул азыркы абалда бул эми жакшы болуп кетип аткан убалга, Кудай кааласа. Алла насип кылган болсо бул бейтапты биз жакын күндөрдө жакшы кылып өтүрүп, үйүнө семьясына чыгарабыз деген үмүтүбүз бар. Азыркы күндө бизде могу жердеги централдык кислороддорубуз толугунан жетишип берген. Могу жердеги ачкан болсак биздеги бүт бар жагы аябай жакшы централдык кислород аппараттары менен берген. Буну дагы биздин аймактык оорукананын директорунун чоң эмгектери болсо керек. Анан да мындай кислородный аппараттарыбыз аябай жетишкендик. Бул да жаңы кислородный аппараттарыбыз. Могу жерде дагы бир эмес болсо, бул жерде 4 бир палатанын ичинде 4. И ошол учурда мындай кислородный концентраторлорубуз менен дагы толугу менен жетишкенбиз. Бул палатанын негизги жоңдор жугуштуулардын бул бейтаптарга ыңгайлаштырылган менен салынган аябай жакшы шарттары бар. Себеби дегенде бул жерде биздин бир бейтаптын өзүнө индивидуальный деп коет, жалгыз өзү үчүн мындай аябай ванна душу, туалет раковиналары менен ар бир бейтаптын үчүн өзүнчө бөлүнүп проект менен салынган. Бул жерде өзүнүн арестанттары, бул жерде өзүнүн ысык муздак суусу менен азыркы тамагынын сабактары, азыркы и ошол жерде экстремдүү көзлөрүндө чыгууга өзүнүн фактору бар. Себеби бул ар бир бейтаптын өзүнүн факторун берсе өзүнчө болуш керек. Азыркы күндөрдө биздин бейтап толугу менен канчалык бейтап келбесин, биздин больницага канчалык бейтап келбесин биз даярбыз деген үмүттөбүз. Ошондой эле биз өзүбүздүн акимдерибизге чоң рахмат жана чоңдорубузга, аймактык оорукананын биздин башчыбыз дарыгерибиз Асамбек Маруповичке чоң ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Бул жакта иш жумуш боло турган өзүбүздүн биринчи этажыбыз. Бул инфекция бөлүмү 2 этаждан жайлашкан. Бул биринчи этаж. Биринчи этажда оор бейтаптарды карайбыз основной. Экинчи этажда уже айыгып кетип аткандарды экинчи этажга бокстор бар өзү. Экинчи этаждагы худду ошондой условиялар түзүлгөн. Запаста мындай концентраторлорубуз көп, отсутствует. Бул жакта дагы аппараттар турат. Ар бир бейтапка мындай өзүнүн палаталары берилген.